Алло, справа там зоопарка. Я хочу первый. Бишкектин чет жакасында жайгашкан төө куш чарбачылыгына каттаган адамдардын саны арбын. Бул жайга акыркы кездерде балдар да көп келүүдө. Анткени төө куш менен бирге эле экзотикалык зоопарк дагы ачылган. Эмесе экзотикалык зоопарк менен алдыда тааныштырабыз. Бул болсо Шамудинов менен Дамира Табалдиева Кыргызстанда ишкерликтин өзгөчө түрү менен алектенген үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Жубайлар 18 жылдан бери төө куш багып, андан сырткары зоопаркта иштетип келишет. Учурда зоопаркта чет өлкөдөн алынып келинген элик, аюу, төө, пони, коён, тооз, кара түлкү, мандарин өрдөк, павлин сыяктуу бир катар жаныбарлар бар. Бул жайга келген адамдар жаныбарларга жашылча мөмө жемиш берип суктанып кайтышат. Биз ушу балдарыбыз менен ар дайым бул паркка келип турабыз. Аябай жакшы парк, интересный, шаардын чети, алыс эмес. Ошо балдарга аябай жагат. Мынакей ушинтип. Сенин атың ким? Канеке. Сага эмне жакты бул парктан? Страус, пони. Ким жактайт? Кайсынысы жакты сага? Айт. Пони. Дагы? Пони. Ошондой эле ферманын кызматкери Абдихамид зоопаркка келген балдарды пониге мингизип, ары-бери бастырып балдарга бакыт тартуулайт. Ал 1 жылдан бери ушул жайда эмгектенип келет. Мен атым Абдухамид. Ушул жакта иштегениме 1 жылдан ашып калды. Ушул жакта иштейм, анан бир күндө 4 мал тамак беребиз буларга. Ушул астыларын тазалайбыз. Бул жакка ушундай жаш балдар көп келет. Могу пониге мингизип ушундай эметип турабыз. Кыдыртып, ойнотуп. Ошол. Зоопарк күн сайын иштейт. Кирүү акысы 100 сомдон. Дамир айымдын айтымында зоопаркка келген балдардын көпчүлүгү карышкыр, крокодил барбы деп сурашат. Мындан улам зоопаркка карышкырдын, крокодилдин муйлашын убактылуу коюп коюшкан. Кичинекей Айбике бош күндөрү келип, эжеси Дамирага жардам берип, зоопаркка келген балдарга деңиз чочколорун кармаганга жардам берет. Менин атым Айбике, мен бул жакка сабак жок күндөрү келем. Жана эжеме жардам берип, буларды багам. Анан кичинекей балдар келсе, кармап берип, сүрөткө түшүшөт, ошентип. Мунун аты эмне? Бул морская свинкалар. Канча бар биякта? Көп эле. Баласы деп колундагы. Бул кичинекей болсо баласы. Канчада качан төрөлдү? Жаңы эле төрөлгөн.
Бул аюунун аты Маша, 3 жашта. Кыргызстанга самолет менен алынып келинген. Ал тургай Машанын паспорту да бар. Бул аюунун бул жакка келгенине 5 жыл болоюн деп калды. Ушул жакта могу эмен атайын жасаганбыз, что элдерге эме болбош үчүнчү. Элдер көргөнгө мындай ыңгайлуу болуш үчүн ушул жер жасаганбыз. Ооба. Мында алыстыгы бул жагы 3 метр, мындай 4 метр тереңдиги. Что аю бул жакка эметпейт, анан элдерге жакшы көрүнөт, ошол. Бияка түшкөн жокпу аю? Аю түшөт, кээде түшүп чыгат бул жакка. Өзү. Өзү эле. Ооба, өзү түшүп чыгат. Учурда фермада 30дан ашык төө куш бар. Келгендер төө куштарга жашылча, мөмө жемиштерди беришет. Аларды баккан адам дал ушул тамак ашты узун буттуу куштар сүйөрүн айтат. Бул африканский страус. Айттым эң эме дүйнө боюнча эң чоң птица да. Биз буларга 4 маал тамак беребиз, чөп, жем аралаш 4 жолу бир күндө. Суу постоянно болот, анан мындай алма, сабиз, капусталарды дагы берип турабыз. Булар эме колго эле жейт мынакей. Мындай болупчу. Булар бизди да тааныйт да. Бизди да тааныйт, коркпой эле мындай берип койсо болот. Алманы, сабиздерди беребиз. На. Ушундай. Ооба. Булар эме тиши жок да. Тиши жок, булар мындай жутат. Чайнабайт да. Страустун 2 түрү бар. Могу каралары эме самец, эркек. Кыргызча коргус. Серыйлары эме самка. Ургач. Амир айымдын айтымында жолдошу кулбоосун төө куш баккан өзүн актайт. Киреше жакшы болот дегендерди угуп, төө куш тууралуу болгон маалыматтарды окуп чыгып, 2002 жылы чакан ишкерлигин башташкан. Төө куштун жумурткасы өтө чоң болгондуктан 2 килограммга жетет. Өзүңүздөр көрүп аткандай, бул оң колумдагы төө куштун жумурткасы. Жумуртканын салмагы 1,5 килограммдан 2 килограммга чейин жетип, баасы 3000 сомдун тегерегинде болот. Ал эми бастыра турган жумурткаларды 5000 сомдун тегерегинде сатышат. Төө куштар негизинен май айынан баштап август айына чейин жумуртка тууп турушат. Ал эми сол колумдагы бул төө куштун канаттары. Төө куштун канатын негизинен 50 сомдон 100 сомго чейин сатышат. Муну боеп дагы сатса болот. Ал эми төө куштун этинин даамы жылкыныкынан кем калышпайт. Анын этин кадимки эле жылкыныкындай пайдаланууга болот. Мисалы, жылкынын ичегисин алып төө куштун майы менен чучук жасаса да болот. Этинин баасы да кымбат. Төө куштун 1 килограмм этин 3000 сомдун тегерегинде сатышат.